Кутмандуу кечиңиздер менен ардактуу замандаштар, саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Назарыңыздарда обологон обондор аттуу музыкалык программабыздын кезектеги чыгарылышы. 65-42-04 жана 64-00 62 мына ушул телефондор сиздердин кызматта иштеп жатат. Андыктан бизге байланышка чыгып, биздин бүгүнкү студиябыздын меймандарына болгон каалоо тилек, суроо, пикирлериңиздерди узатсаңыздар болот. Нарын шаарында Муратбек Рыскулов атындагы музыкалуу драма театрында алгачкы үй бүлөлүк дуэт Кыргыз Республикасынын эл артисти Сейитказы Андабеков жана Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Койсун Карасартова менен башталган. Мына ушул атактуу ырчылардын жолун улап келе жаткан атактуу белгилүү обончу Адылбек Кыязов, Кыргыз Республикасынын эл артисти Дамира Баратбаева, театрдын артисттери Жумабек Мадемилов, Айгүл Сатыбалдиева, Рахима Дүйшөналиева жана Максат Байзаковтар бүгүн биздин студияда мейманда. Мына ушул Нарын театрынын артисттерине болгон каалоо тилек, суроо, пикирлериңиздерди жогоруда айтылган телефондору аркылуу жөнөтсөңүздөр болот. Ал эми биз программабызды дароо эле Кыргыз Республикасынын эл артисти Сейитказы Андабеков жана Койсун Карасартованын аткаруусундагы жагымдуу чыгарма менен баштайбыз. Андан соң маегибизге кайтып келебиз. Жаштык күндөрдү эми кайра гүлдейле, өткөн өмүр кайрылды, келген кемпирим бийлейле, өткөн өмүр кайрылды, келген кемпирим бийлейле. Сарса бетим сакалым, жеши бырат чапаным, ак башкартан бурадай, алтымышыңа капаным, ак башкартан бурадай, алтымышыңа капаным. Талантыңды эл күтөт, тарсыңдар да жер күтөт, селкилдесин сакалым, сен күчөсөң тең күчөт, селкилдесин сакалым, сен күчөсөң тең күчөт. 80 жашка барганда, союң менен калтаңда, тайып кетип тап етип, күлкү болмо балдарга, тайып кетип тап етип, күлкү болмо балдарга. 80 жашка чыкпадым, бүгүн туура 40тамын, тайгактаган төдебе, таптекедей буттарым, тайгактаган төдебе, таптекедей буттарым. Ел жашаса өдөлөп, сен жашайсың төмөндөп, кыжырыма көп тийбе, 40ка чыккан элем деп, кыжырыма көп тийбе, 50ге чыккан элем деп. Кызый бийлеймин, кыймылымды тездетип, кылтыңдачы кемпирим, кыз кесиңди эстетип, кылтыңдачы кемпирим, кыз кесиңди эстетип. Алдым акбаш болгондо, аянып синди болгонго, бардактаба жаным сен, бардактатып койгонго, баш кош делең каяктан бардым билбес ойронго, баш кош делең каяктан бардым билбес ойронго. Жек көрмөктөн жек көргүм, бир жыргайын деп келдим, керим арада керилген, келин сөзүн сөздөймүн, кызыл гүлдей кыз менен бир билдебей кетпеймин. Карап турган эл күтөт, кана чалым келди деп, жашараны бийлеп, жаштар менен тең күчөп, жашараны бийлеп, жаштар менен тең күчөп. Каарыбыз деп турбайды, кана кемпир жыргайды, кагылайын кош тутум, жигит байдан турбайды, кагылайын кош тутум, жигит байдан турбайды. Ескирдик деп турбайды, эми кайра жыргайды, койкондогон кошконым, келин бойдон турбайбы, койкондогон кошконым, ай келин бойдон турбайбы. Он жетинчи жылында колго тийген күбөлүк, алтымыштан жаңылбай такта өмүр сүрөлүк, алтымыштан жаңылбай такта өмүр сүрөлүк, алтымыштан жаңылбай такта өмүр сүрөлүк. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер обологон обондор аттуу музыкалык программабыздан көрүп жатасыздар. 65-42-04 жана 64-00 62 мына ушул телефондор сиздердин экранда көрсөтүлүүдө. Анда эмесе биз маегибизди баштай берели. Саламатсыздарбы, урматтуу меймандар? Студиябызга кош келиңиздер. Мына азыр Нарын музыкалуу драма театрынын атактуу артисттери Сейитказы Андабеков менен Койсун Карасартова эжекебиздин ырын көрүп албадык. Анан ушу сиздер дагы мына Дамиреже Адылбек агай
ушул адамдардан таалим тарбия алып канча жылдан бери бирге иштеп бүгүнкү даражага жеттиңиздер. Ушул учурдан бир кичине кыскача айтып берип койсоңуздар, кандай эскересиздер? Дамира сүйлөп коёбуз. Эми тиги биз Койсун эже менен Сейитказаба менен чогуу иштешкенибизге көп жыл болду. Аны эсептесең эле чач кирпик чак келбей калат го. Сиз жаш кезиңизден баштап келдиңиз. Мен 19 жашымда, Адылбек 23 жашында келип чогуу иштедик. Анан кийин Сейитказаба менен Койсун эжемдердин дуэттик, үй бүлөлүк дуэти, булардыкы бүт мындай тамаша ырлар. Анан кийин биз дагы ушул кишилердин жолун улап дуэттик, үй бүлөлүк дуэт ырдап жүрөбүз. Мына ушул убага чейин экөөбүз баш кошкондон баштап. Анан биздики лирикалык жолубуз бөлөк, бирок бир театрда чогуу иштедик. Сейитказаба менен Койсун эжени кандай эл кабыл алса, бизди да ошондой кабыл алып турат. Анан Койсун эжени көрүп азыр кубанып турабыз. Сейитказаба экөөнүчү эфирден көрүп тирүү маңдайыбызда тургандай сезилип атат да. Анан мына бул жерден Жумек менен Айгүл иштешип калды. Булар да иштешип калды эң акыркы жылдары. Булар кийинки жаштар. Кийинки жаштар. Азыр бул жерде 3 поколение отурабыз, 3 муун отурабыз. Эң улуу муунубуз өтүп кетти, азыр көрдүк, эскердик. Андан кийин бизден кийин мына Жумек менен Айгүл, анан Максат менен Рахима. Улуу муундардын жолун сиздер басып калдыңыздар да азыр. Ооба да. Эми биз сиздер дуэтти качан баштадыңыздар? Экөөбүз жаңы үйлөнгөндөн кийин эле баштадык, 1-2 жылдан кийин эле баштадык окшойт. Эң биринчи ыры менин түшүмө экөөбүз үйлөнөрдүн алдында кайненем түшүмө кирген да. Андан кийин Адылбек айттым да, экөөбүз сүйлөшүп жүрөбүз. Анан Адылбек, сен апаң кичинекей аял окшойт да, менин түшүмө ак жол салган кичинекей кемпир түшүмө кирди. Экөөбүзгө мындай чоң букет гүл кучактатты. Анан гүл кучактатып экөөбүз гүл көтөрүп жүрүпбүз десек, анан кийин бир бизде зам директор киши бар эле, акын Адылбек. Ошол кишиге барып Адылбек айткан экен, ушундай бир дуэттик ыр жазып бересиң деп. Анан гүл кучактап деген ырды биринчи дуэт кылып ырдаганбыз. Эми ал унутулуп калды, бала кезде ырдаганбыз. Андан кийин жанагы бир топ азыр элге сиңип кеткен ырларды ырдап жүрөбүз. Ошол сиз айткан ыр кимдин ыры эле? Ким эле? Бердигулов деген бизде зам директор болуп иштеп кеткен акын болчу, билинбей калды. Эми көп адамдар билинбей эле калды го, көптөр билингендер билинет экен. Ал убакта Советтер Союзу болчу. Анан ал киши да өтүп кетти. Анан биринчи ошол гүл кучактап деп кайненем экөөбүзгө гүл кучактаткан, ошону менен баштадык. Кудайга шүгүр, ошо азыр гүлдүн ордунда бала кучактап, небере кучактап, чоң ата чоң эне, тай ата тайыне болуп турат. Нарын музыкалуу драма театры болгондон кийин, спектакльден кийин, оюндан кийин сөзсүз турда концерт берилчү эле. Азыр деле ошол жолуңуздардан келатасыздар. Ошо алгачкы эфир, алгачкы ушул концерт менен чыкканыңызды эстесеңиз, Адылбек агай. Мен алгачкы убакта кайсы спектакльден эгерде мүмкүн болсо? Ал убакта ушу Сейитказаба бригадасынан мен келгенде эле анда Дамир экөөбүз үйлөнө элек болчубуз. Гөлгө командировкага кеттик. Ошондо мен жанагы Айкем ай, Гүлмира, Алтын айым деген ырлар бул Бишкекте, Кыргызстан боюнча мындай популярдуу болуп турган учур. Популярдуу болуп элдин баары ырдап атыш. Анан Сейитказабалар чыгат, анан мен чыгам. Мен деле ошончо сурайт, кайта чыгат. Ал убакта мындай телевидение жок да. Тааныбайт. Анан ушу жаш бала чыгарыптыр, ойнабай деп. Конок үйүнө барсаң деле биягынан алып келип жанагы барматукадан сунатып алсаң. Сыйлаган ошолда. Балдар сүйрөп кетет, барматука берет. Ой, дос болуп, сен кыйын турбайсың деп. Мен кыйын турбайм деп кичине ичишип, анан ошондон татмалап кичине эчкиликтен ичип жүрдүм ошондо. Ал жашырган эле. Бирок 27 жашымда таштап койдум да, ошондо эстүүкөмдө. Убагында таштаган экенсиз. Эми убактыбызды көп создуктурбай, сөзгө алаксыбай, андан көрө сиздердин жагымдуу чыгармаңыздарга кезек берсек. Ошол кезде Адыл экөөбүз, мен эстеп атам, Адыл экөөбүз биринчи таанышып, анан кийин үй бүлө курганда Айеркем ай деп чогуу ырдадык элек. Адылбектин баягы популярдуу ыры экен. Ошол кезде ырдап жүрчүбүз, жаш кезде. Азыр ошону эстеп ырдап коелу. Баарыбыз чогулуп аягына кошулабыз да. Мойнума, колумда
абалдан шығуға аракеттенем, жүрегіме махаббат гүлін ашып. Хайрекем ай, хайрекем ай, хайрекем ай, хайрекем ай. Самайыңдан сылайым еркеледі, ошондуктан жолуксак деп белгилешим. Түшүмдү да көрөмүн калдым түндө, баралап жүрөбүз чекелешип. Хайрекем ай, хайрекем ай, хайрекем ай, хайрекем ай. Сени сүйөт жүрөгүм секунд сайын, билбейм сенин оюңду кимде дайын. Өз акымды отурдум айрекемде, мына ушундай түшүнсөм сөздүн жайын. Хайрекем ай, хайрекем ай, хайрекем ай, хайрекем ай. Отурдум айрекемде, мына ушундай түшүнсөм сөздүн жайын. Хайрекем ай, хайрекем ай, хайрекем ай, хайрекем ай. Ой, жаштык Баракелде. Баракелде. Мына бизенде 3 муун отурасыздар, 3 үй биле отурасыздар. Эми ортоңку муундун өкүлдөрүнө сөз кезегин узатып коелу. Жумабек Мадемиловду көпчүлүк эл Куудул катары таанышат. А Жумабектин болсо чыгарган обондору бар, аткарган спектакльдер бар, жараткан образдар бар дегендей. Сизди элдин көпчүлүгү Куудул катары тааныйт. Ушул чыгармачылыгыңыз жөнүндө айтып берсеңиз. Эми чыгармачылыгым жөнүндө айтып келсек, эми баягы Андабековдон баштап, мен ошолорго суу куюп, чайын коюп, ай, бизди чичабиче дечи андачы. Ай, чичип атса, теге ремонт Абуфта патинкем бар эле алып келе калчы дейт. Анан аны барып алып келем. Ай, ме деп баягы куйругун берет, Устуканын берет. устуканын берет. Анан аны жейм, анан чайын ичем. Анын поколенияларын аяктан кылам. Анан Адылбек байке менен ээрчим. Адылбек байкем көп кыз сүйчү. Мунун тарбиясын алдым. Дегенде анан 3-чү поколение болуп, Адылбек байкенин сырларын ачып берип атат окшойсуз. кичине ачып коюп атам да, кичине. Анан ушул эме болуп калды, ошол башталгандан баштап эле мына ушу залкар адамдар менен чогуу иштешип, 81-жылы келип, анда дагы ушу дами режимдер менен, Адылбек байкелер менен, Андабековдор менен, Медетбеков, Алиевдер менен ошо семейный подрядка мен да кошулуп, анан семейный подряд болуп айгүл экөөбүз калганбыз дагы келбесибиз. Анан мына ошо 81-жылдан баштап эле окууну бүтүп келген соң, мен дагы ушу мурдум жагып калып артист болгом. Алмаз Сарылбеков деген, мунун мурду жарайт деп туруп алган да. Анан бери анан ошол роль ойноп, Комедияларга жарактуу деди да. Бир эме дем алыш калганда бир комедияда ойноп, анан ошондон эме болуп кеткем. Андан кийин армиядан келсем, дагы бир роль берип койду. Ал мындай кызга окшогон голубой скөл деп кой, кээ бир балдар. Ошолорду ойноп, андан кийин артист болуп калдым. Андан кийин ошо Куудул болуп калдык, супер Куудул. Андан кийин мына Адылбек байкелерди эстирип аккордеонист болдук. Анан роль ойноп, ушу игиликтердин артынан игилик жаралып келатат. Муратбек Рыскулов атындагы сыйлыкты алганбыз. Мына Дамирежан өзү оң колу менен алып келген. Андан кийин президент Нардак грамотасын алганбыз. Анан өткөндө эле болсо дагы элге айтып кетедим. Жана Жумабек Шералиевдин дагы ролун ойноп, ошого Жумакеме Тазим дегендерин эме кылып, анан ат башынын ак элечектерин да даярдап, биринчи орду алып, анан ошого
Атактуулардын жүзү. колуна суу куюп жүрүп, алардын сыйлыгы дагы сизге жугуштуу Жукту болот да экен да. кыскасы. Ошондой болуп иштеп келатабыз. Анан Айгүл экөөбүз дагы үйлөнгөнүбүз, ой биздики Ромео Жюльетка аксатты менен курмуза. Бул боюнча үйлөнүү туурасында сөздү кийинкиге калтыралы. Айгүл, сиз музыкалык мектепте иштеп жүрдүңүз. Театрга качан кирдиңиз ошондо? Жок, мен биринчи 87-жылы театрга келгем, жаңы бүтүп келгенде. Дароо эле. Направление менен барганбыздан. Анан 1-2 жыл иштеп, андан кийин өзүм домбура жагым бүткөн Бүрөнкеевде. Анан ошо домбура специм боюнча барып иштеп көрөйүн деп музыкальный школага. Айгүл, кечирип коюңуз, бизге байланышка чыккан көрүшүбүз бар экен, кабыл алып коелу. Сиз түз эфирдесиз, саламатсызбы? Угуп атабыз сизди. Байланыш четтеп кетти окшойт. Айгүл, сөзүңүздү улай берсеңиз. Анан ошо школго да өзүм специм менен домбура боюнча иштейин деп, анан школго да 1-2 жыл иштеп калдым. Анан багы үй бүлө деген бар, бала чакалуу болуп калып, анан кайра мен ошо театрга келип иштегем. Анан ошо жаңы театрга келгенде негизи экөөбүз үйлөнгөндөн чыкканда жана Чубак Сатаевдин Арман ай, Тутам кайгы деген ырлар аябай популярный болуп аткан. Ошону экөөбүз дуэт ырдачыбыз. Анан негизи бул Сейитказы абалардан, Койсун эжелерден жугуштуу болот экен да. Анан ошентип жүрүп эле бул дуэт болуп эле эми постоянно дуэтсиз ырдай албайбыз да. Ошондой болуп калат экен. Бир ыр болсо эле кел дуэт жазай калалы. Мамиле ушундай. Анда ушул дуэтке кезек берели. Эми Садылбек байкемдин Бакыттын карылгачы деген чыгармасын аткарып берели. Айгүл экөөбүздүн аткаруубузда. Абдан жакшы. Иртишкен каркырадай куш бололу, эзелтен асыл ойго туш бололу, биреги ынтымактын балбылдатып, бирибизге жуп бололу. Жакшынын шарапаты, жакшыга жанашалы, багыма конутурчу, бакыттын карылгачы, багыма конутурчу, бакыттын карылгачы. Жакшынын шарданында мас бололу, жамандын тилегине таш бололу. Баскан чөлү болсо көңүлдөрдүн, кулпунуп гүлүн ачкан жаз бололу. Жакшынын шарапаты, жакшыга жанашалы, багыма конуп турчу, бакыттын карылгачы, багыма конуп турчу, бакыттын карылгачы. Аттышкан убадага бек бололу, Айтылган суук сөздөн чет бололу, аркада дүрбүт салган балдарга биз астарзо бузулбаган чек бололу. Жакшынын шарапаты, жакшыга жанашалы, багыма конуп турчу, бакыттын карылгачы, багыма конуп турчу, бакыттын карылгачы. Жакшынын шарапаты, жакшыга жанашалы, багыма конуп турчу, бакыттын карылгачы, багыма конуп турчу, бакыттын карылгачы, бакыттын карылгачы, бакыттын карылгачы. Көңүлдү көтөргөн абдан сонун чыгарма экен. Менин атым да каталып атпайбы? Эми кичүү муундун өкүлдөрүнө сөз кезегин узатып коелу. Максат менен Рахима. Театрга келген учурларыңызда кайсы учурга байланыш болот, тиешелүү болот?
Биз Сейитказы аталардан кийин келип калдык. Сейитказы атабыз мен театрга жаңы 2006-жылы келип иштеп калдым. Ошол кезде кичинеден басып келип, театрга келип, анан отуруп бир саат, 2 саат отуруп анан кетип жүргөн киши болчу да. Андан кийин 1-2 жылдан кийин Насаатчы катары. Андан кийин 1-2 жылдан кийин ал киши келбей калды, ошо карып калды окшойт да. Анан жаңы келгенде, театрга келгенде мен ырдайм го деген ой менен келип калгам. Ырчы болом деп келсем эле Дамир эже кечти. Мен спектакль коймок шиши болчумун деп эле. Ай, сен могу ролду жатта даярдан. Деп эле неме роль берип койду. Окуй. Көрсө театр жөнүндө көп түшүнүк жок экен. Менин кесибим бөлөк болчу да. Анан келип эле анан Максат кечирип коюңуз, азыр бизде байланыш бар экен. Кабыл алып койсок, көпчүлүгү уюлдук телефон менен чыгып атышпайбы. Саламатсызбы? Сизди угуп атабыз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен Google экранды көрүп отуруп сиздерди. Өзүм Балыкчы шаарында турам. Ушул өзүм жердигим Нарындык болгондуктан Адылбек байке, Дамир эжени, Жумабек эжени, Айгүл эжени таанып, сыймыктануу менен ушул Нарындык жердештериме, эжелериме, ушул таланттары менен, сыймыктануу менен ушуларга ден соолук, өмүр, бакыт каалайын деп эле чалгам. Рахмат. Айгүл эже менен тегиме жерде өзүнүн ырын ырдагандыктан үйүнө дайыма ушундай бакыттын кагылгачы коно берсин. Баардык жакшылыктарды, өзүмө эмне жакшылыктарды кааласам, ушул Нарындык таланттардай өркүндөп өсө берсин кааламакчымын. Рахмат. Сиз аты жөнүңүздү айтып койсоңуз. Рахмат. Рахмат байланышка чыкканыңызга. Максат? Ошол жаңы келген кезде Адылбек байке театрда директор болчу. Анын режиссерубуз болсо Шамбет Мендебаев агабыз болчу. Ал киши ушу Адылбек байкелер мени жаңы ошо театрдан ушу артист болот деп алган. Анан келгенден кийин эле жумшасы эле чуркап кеткен кичинекей бала болчумун. Бар кичинекей бала болчумун. Анан чуркап кеткенде дагы бирдемеге жумшайт. Анан барам дагы эмнеге келгенин билбейм. Укпайм. Анан кайра чуркап келем деле. Эмнеге жибердиңиз эле деп жанына келип. Ой, эмнең менен деп анан кайра. Өтө элпек турбайсызбы? Элпек чуулдаган жаш кичинекей бала эле. Бул баягы театрдын тузоор деген чын экен. Ошентип театрда иштеп эмгек кылып келатабыз. Мына Адылбек байке, Дамир эже, Жумабек байке, Айгүл жеңелердин артында дуэт болуп. Келинчегиңиз Рахиманы каяктан жолуктурдуңуз? Мен ошо театрда иштегенден бир 2-3 жылдан кийин Рахима театрга пайда болду. Пайда болгондо менде дагы ой пайда болду. Анан ой пайда болду. Анан экөөбүз кичине кыз жигит болгондон баштап эле дуэттер пайда боло баштады. Анан ошентип отуруп анан экөөбүз мамилебиз келишип калды окшойт, анан үйлөнүп калдык. Мамилелеш болуп калган турбайсызбы? Анда тиги Рахима сөз берерден мурун бизде дагы байланыш бар экен. Кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Саламатчылык. Угуп атабыз сизди. Каяктан байланышка чыгып атасыз? Биз Нарындын Байетов айылынан. Абдан жакшы. Биз Адылбек байкенин ушу жердештери болот элек. Ошо Адылбек байкеге калып элек айталы дедик элек жеңе экөөнө. Айта бериңиз. Адылбек байке ушу сиздин өтүп кеткен майрамыңыз менен жеңемдин келе жаткан майрамы менен куттуктап, ишиңиздерге ийгилик. Биз болсо ошо сиздин киндик каны тамган айылдан чалып атабыз. Аты жөнүңүздү айтып койсоңуз. Рахмат, атыңа. Менин атым Кермакунов Зайырбек. Кермакунов Зайырбек. Тааныйсызбы? Ишиңиздерге ийгилик, Адылбек байке. Рахмат. Рахмат байланышка чыкканыңызга. Рахима? Биринчиден саламатсыздарбы? Биз деле ушул театрга келип иштеп жүргөндө биякта үй бүлө болгон жакшы болот. Аял күйөөсү бири-бирин колдоп иштесе жакшы болот деп коллективде байкежелер тамашалашса эле мен дагы тамашалаша берип, ойм бул каяктан аял издемек эле, мен каяктан күйөө издемек элем, күйөө издегенге деле убакыт жок деп тамашалашып жүрүп эле ушинтип үй бүлөлүк дуэт болуп, анан чогуу иштеп келатабыз ушундай эже байкелерибиздин аркасы менен. Ошондо Рахима, сиздерде биринчи дуэт жаралдыбы же үй бүлө жаралдыбы? Айтып аткам, Биринчи дуэт жаралды. Дуэт жаралды окшойт. Андан үй бүлө болуп. Ошол. Өзүңүз кайсы окуу жайды бүттүңүз?
Мен биздин Бүйсара Бешеналиев атындагы искусство университетинин ошол СКД менеджер бөлүмүн аяктагам. Театрга келгенде сизди кандай тосуп алышты, кабыл алышты? Театрдан Атактуу ырчылар, атактуу баягы артисттер. телевизордон көрүп эле жүргөн эжелер, байкелер сүрдөдүм. Аябай баягы кабыл алуу катуу болду дейм. Анан баягы жоопкерчилик дагы чоң болду. Анан ушу Дамир эжеге дагы ыраазычылык билдире кетет элем. Ошо баргандан эле 1 айдан мага ошол агай эжелер экөөнүн концертине алып барып чыгып коюшту. Анан ошончо жоопкерчиликти артып, ишеним көрсөткөнүнө азыр ойлосом, эми жаңы келген сахнанын деле көп сырларын биле элекмин. Анан ошентип эжелер ушу жол көрсөтүп, сырларын үйрөтүп атып буюрса. Мына Жумабек менен Максат улуу муундардан кандай тарбия алганын айтып атышпайбы? Сизди кандай тарбиялады? Койсун эжекебиз, Дамир эжекебиз. Дамир эжебиз эми сахнанын сырларын үйрөтүп, баскан турганды, бул киши эми баягы булак көрсөң көзүн ач дегендей таланттууну баалай билген, мындай көмүскө таланттарды ача билген адам деп ойлойм да. Анан ак көңүлдүгү баардык жагын айта берсем, өкүл апабыз, өкүл атабыз болот бул кишилер дагы. Үйрөнбөсө өрөкөр театрга чыгарып ем деп. Анда арызыңар жазып кете бергиле деп эле коркутуп. Дамир эже өзүңүздүн балдарыңыз турбайбы? Анда дуэтке кезек берели. Рахима. Кайсы чыгарманы аткарасыздар? Бүгүн азыр Нурак Абдрахманов агабыздын Аппак сүй аттуу чыгармасын дуэт кылып ырдап жүрсө эле, ошону ырдап берели. Абдан жакшы. Балалардан калган сүй ургагы, бул жашоонун көңүл ачууда. Өмүр шаңы экөөбүзгө тең урдогай, сен куш болдуң жан көңүлүн азында. Сенсиз көркө келбей жазгы тентек жердей сансыз күндөр өттү басы ирмелбей. Келчи жаным келчи, жан дүйнөмө кирчи, сени күткөн бакыт эшигин ай ачып бергенде. Бир-бирилген шарт өмүрдө кири жок басып ару көңүлгө. Бул өмүрдө күнөөлөр аз болор ай, өлкүп чалкыгансам жаштык көлүмдө. Бул өмүрлөр өткөн өтө да бирек, конок сымал көңүл карап турсаң да. Максаттардын серисине умтулдурбай, ай жулдузга серпип болдусун санда. Назик көркү гүлдөй, керемети күндөй, чоң сүйгө жолугуну тилейбин. Өмүрүн аркы сизден, өмүрүн аркы бизден, майда адамдар майда сүйгөндөй, майда сүйбөйбү. Чындык ошол жашоо шартында, Эмне жетсин бийик арзуга, мен да сага аппак сүй берейин ай, сен да мага аппак сүй тартууга. чындык ошол жашоо шартында, Эмне жетсин бийик арзуга, мен да сага аппак сүй берейин ай, сен да мага аппак сүй тартууга. мен да сага Аппак сүй берейин ай, сен да мага аппак сүй тартууга. Баракелде, баракелде. Эми Нарын музыкалуу драма театрында сөз болгондон кийин сөзсүз түрдө улуу муундагы ырчыларды, артисттерди
эскербесек да болбойт. Азыр биз Сагипе Чечебаева эжекебиздин аткаруусундагы бир чыгармага кезек берип коелу, андан кийин сөзүбүздү улантабыз. Кандай сонун чыгарма. Дамир эжеми сиз жакшы билесиз, Сагипе эже менен көп жылдан бери иштеп калдыңыз. Ошол учурдан айтып берсеңиз. Сагипе эже менен мен ошо 72-жылдан бери эженин өтүп кеткенине чейин чогуу иштедим. Анан бир жакшы бир жоругун айтып берейин. Биз эмеде жүргөнбүз. Гастролдо бул Нарын театры 5-6 айлап жүрчүбүз илгери. Балдарын алып, үй бүлө менен чогуу жүрчүбүз да, мына булар деле ушинтип калды. Кийинки булар деле тартып калды ошондой күндө. Анан Сагипе эжелер кышында жүрөбүз жетөбүздө. Анан биздин эжелер жүн жол токушчу. Барып отуруп токуп атат. Анан мен ведущиймин, анда жашмын. Анан кийин Сагипе эже жакындап калды. Сагипе эже, азыр сиз чыгасыз. Даяр туруңуз десем, ай, чыгамай. Айтырчы. Токуп атат, токуп атат. Анан кийин эми дагы унутуп калбас экен деп, эмеси илинип турат юбкасы, подъюбниги. Сагипе эже, подъюбнигиңизди кийиңиз. Азыр чыгасыз. Кандай кудайрган эмесиң ай? Чыгамай деп алып аны кетип калдым. Анан бардым. Сахнада Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Сагипе Чечебаева десем эле, Сагипе эжем чыгып келет. Көзүң жамандыкты көрбөсүн. Эжебиз ал убакта биз азыр мындай көрүнбөгөн көйнөк кийип атпайбыз, ичинен көп көрүнбөйт. Ал убакта деген биз тиги капрон көйнөк кийчүбүз. Тим эле тунук капрон көйнөк. Анан көк тунук капрон көйнөк кийип келет, ичинде чехолу жок. Болгон окаттын баары көрүнүп. Байпак. Мындай болгон эме дамбал. Анан эже күнү кийип монтип чабып долондурду. Анан май баштап койчу, бою жумекте болгон эле тиги аккордеонист бала бар болчу, Нарынбек деген. Ал кийим ырдап атат, бүтүп атасыңбы, күтүп атасың, карабай эле кирип эле башты бүтүп алып черте берет да. Карабайт ал, кийим ырдап атат. Чыгып эле черте берет. Тигини көрсө чертпей калмак, анан эжени көрсө. Анан эле чертип атат. Анан Сагипе эже чыгып эле ырдайын дегенде эле астында эми жакында клубда. Шыбырап эле аялдардын баары беттерин басып атат. Анан кийин эле Сагипе эже ого отуруп аны карап туруп, долон, долон деп кыйкырганда багыштар чыкпай эле. Деп эле мелтирип калды. Эженин ыры бийлеп кетти. Көрүүчүлөр баягы шыбырап ушакташа албай калды да, унчук албай эле мынтип эле жалдырап эле көйнөктүн этегин карабай өзүн карап калышты баарычы. Анан эне кыйкырып ырдап соозот, укмуштай соозот ал киши. Диапазон келген эмес беле. Бир 10 мүнөттөй соозуп туруп кийин жүгүндү да. Анан ал убакта азыркылардай мынтип жүгүнүп кетсе көрбөй да калмак, өзүндө эле эч кандай болгон акыбалычы. Анан илгери болсо аябай жүгүнчү да, анан момуптуруп мынтип жүгүнүп эле өнөгүңдү көрөйүн. Чыгып кетти да. Ошондо эле мени күнөөлүү, сени деп анан эже айтпадым беле. Анан ушундай залкар адамдардын баягы кулисанын артында көп жакшы эмелер бар да, анан ушунун баары эсте калат. Азыр эженин ырдап атканын көрүп, эже укмуш ырдап, анан бул дагы бир эмеси эсимде.
алысы болсо биз Бишкекке келгенбиз, ал убакта Фрунзеге. Декадага келип ошондо эже жүрөгүн операция кылып, бир күнү аппарат иштейт экен, бир күн жүрөк иштейт деген маал экен да. Анан биз таап алды, Будовкинди коюп атканбыз. Эже катышпай эле коюңузчу. Жок, мен театрга кошо катышам. Концертке катышты, ырдады. Өзүнүн жүрөгү согуп аткан убакта ырдады. Ооз комуз чертти. Анан эртеси Будовкинди коюп атсак дагы келиптир. Бул сахна деген бир Кудай ырган нерсе да. Адамды азгырып, ушул баарын үй бүлөнү көп эме кылбай, ушул театр, сахна ушул менен гана жашап калат да бизде мындай театр иштеген адамдар. Анан кийин Байкуш эже ошол сагынып калса керек, көпкө чейин больницада жатып. Анан баарыбыз баягы тиги согушту священный войнанын немеси кетип атат, музыкасы. Ошону тиги маршировать этип ырдап атабыз. Анан кийин священная война деп монтип атсак эле, эже да монтип биз менен кошо басып атканда, ары кетип момундай басып тегеренип басыбыз. Басып атса эле кошо басып баратып, биракта жыгылып түштү. Жүрөк токтоп калды. Анан врачтарды чакырдык, докторлорду чакырды. Анан кийин кайра эжесиге болбойт деп алып кетти. Биз ошондон кийин эжени көрбөй калдык. Эже ошондон кийин больницада жатып, анан өтүп кетти. Бирок биздин театрыбыз бир топ аксап калды да, чоң зал кара адамдар кетти. Тамара Жумакаева эже деген эмне деген корифей адам. Мына ушундай зал кара адамдар менен иштештик. Капара Медетбеков деген, Бакыр Налиев деген мына эми, Бакыр Налиевдин ордуна бала басабы деп ойлоп жүрөм да, анткени ролдордо чепилдеп, учуп күйүп, жана өзү айткандай, угу укпай чуркап, угу укпай секирип кетет, сахнадан ар жагы үйүсүнө кетип, кайра берки үйүсүнө келет. Анан бул ар бир адамдын өзүнүн орун басарлары болот экен. Кудайга шүгүр, таң калам. Кээде өзүбүз мени карап туруп, артисттеримди карап, анан тобо артынан болот экен деп айтам да. Тамир эже, максат партнер сүйлөп атканда аны укпай туруп жүгүрүп кеткен учурлар болду беле? Болот да. Спектакльден. Сахнадан жүгүрүп кетет кээде. Анан мисалы мен бул кимди Айгүлдү Зууракан Акылов эженин орун басары катары сезем да, анткени Зууракан эженин үйүндө дагы сонун тембри бар эле да, ырдап. Ошондой анан мындай карап туруп мен таң калам да, жаратылышка деле. Айгүл как-то жаш кезинде окшош да тиги Зууракан Акылов эжениге. Табылды окшош. Сен окшошпайсың, алдыгы мурдуң болбой атпайбы? Бул окшошпат элең. Анан ушундай болот да, орун басарлар болот экен да. Анан сахна Кудайга шүгүр, кур эмес. Мондай жакшынакай таланттуу балдарды өстүрүп келатабыз. Бир кезде мен да булардай болуп, жаш болуп, ошо эже агайлардын артынан ээрчип жүрчү элем. Ушул 50 жашка чейин ушул конференция болуп, тил угуп, Сейитказы оодондагы тил укчумун. Кээде ал киши деген мындай эме кичине оройраак болчу, мындай эме бол. Сахнада уважать этпегенбиз, ыйлабагандычы. Бир жолу жакшысың да, бирдеме сүйлөшүп атып анан айтпайсың, чуркап чыгып эл артист деген унутуп калыптырмын да. Сейитказы Андабек деп айтып коюп эле койсун, кара сартоо деп чыгып кетсем, аркаман келип туруп, даңк этип могу жерге бир койду да. Артымда карасам, Сейитказы абам чакчайып туруптур. Эй, сен бердиң беле мага народный? Я! Деди анан. Агай, кечирип коюңузчу. Кечирим сурап, бир күн кечке кечирим сурадым. Бизде ошондой тартип болчу да. Анан азыркы булардан кийинки поколение мүмкүн бул шаардагы жанагындай ошондой болсо каяш айтат беле, азыркы жаштарчы. Ишиң болбосун эмне жаңылат деле деп кетип калат беле. Ошондо бизде тартип катуу болчу да. Ошо аксакалдардын астынан кыя өтүшмөйбүз. Кыя өтпөй ошолорду мынтип тура эле. Анан Койсун эжем менен Сейитказы абам экөөнү мен көп чыктык мына Адыл экөөбүз. Анан сахнада конференциямын. Анан бир күнү Сейитказы абам өзү мындай эме киши болчу да, мындай шаңды. Сейитка Койсун тиги Капар абам айткандай, Капар абам шайпок деп койчу да. Шайпалок деп монтип бийлеп кетет да. Анан эле сахнадан бийлеп атып эле анан экөө мындай бири-бирин карап мамиле жасап ырдашат да. Анан эле Койсун эжем көнүп калган да, ал киши ошого көнүп калган. Бирок деле астында кемпирлер отуруп, 5-6 кемпир отуруптур. Баягы Сейитказы абам ал кемпирлердин көзү чачырап кетип эле, кемпирлерге карап шойкоктоп мынтип ырдап кетсе эле, Койсун эжем өзүн таппай калды. Бийлерин таппай тез кетти экен. Анан кийин бияка чыккандан кийин анан акесин таанытты. Сен эмне мамилени бузасың, я? Ай, Сейитказы! Сен эмне мамилени? Экөөбүздүн мамилебиз. Кемпирлерди карап мен бийлей албай калдым деп. Карап туруп анан ошол эжелердин, агайлардын, ошол жакшынакай ушул сахна тууралуу урушуп талашкандары бул
бизге сабак да, сабак ушунун баары. Кээде биз деле ошентип набере жеме сиздерден дагы бир жагымдуу чыгармага кезек берели. Эл дагы күтүп калды окшойт. Кылык чоруктар аябай биздики деле бир топ болуш керек, Мен бул эл жакшы көргөн сен менің деген оғын менки сөзі бірім құла албаевды қошын ұрдап берелім. Сілер деле қошылы бергіле, чоғылы де. Туған ұрда чілім. Ömürge bu bilgendir saltanatı Koşulup koldu bana ırdak yatsın Sen mağa bu beni min kanatı Min kanatı Sen mağa bu beni min kanatı Min kanatı Garibine çağrılıştı Kırdağın kendegi bir sağılıştı Sen aytın bulundagi çoğunday rada Mahabat jayındağı sağılıştı Sağılıştı Mahabat jayındağı sağılıştı Sarılıştı Günümdü жүрегімді сақтап қалды Бұлырды бұл обамды бұл үнері Жаратқан құдіреті таңыр қанды Таңыр қанды Жаратқан құдіреті таңыр қанды Таңыр қанды Барыңызды да жазып. Bir gün geç qanday ғана рахатту Өмірге бұл келгенде салтанатту Қосылып қолымыз бәрі ырғап жатыр Сен қанатту менің мен қанатту Мен қанатту Сен мана аққу болың мен қанатту Мен қанатту Сен мана аққу болың мен қанатту Мен қанатту Siz aylanbay қаламыз Окмош. Мен тұра қалдым, ұшып кетшілік, ұша албай қалдым. Ұша албай қалдым, отырғанда мамиле жасабай қойды. Адилбек агай, сиз обончулуктун сырларын терең өздөштүргөнсүз. Анан мына инеңиз Жумабек дагы обон жаратып жүрбөйбү? Жумабектин ырларына кандай баа бересиз? Азыр ырынан дагы аткарып берет. Туура. Бул эми обончулук деген бул ошо мурунку өткөн жанагы жакшы ырлардан, жакшы обончулардын обонунан таасир денебадан ошентип чыгатчы. Мен да ошо Жумабек Шералиевдин жанагы мурунку аксакалдар Абдыкадыров Урусбайдын, Аксубай Атабаевдин, анан кийинки бул Түгелбай акенин ырларын угуп анан мен дагы ошол
ошондой бир илхам пайда болгон да. Менче бул өзү куудул болуп жүрдү, анан кийин ойлосом өзүнчө бул эми такыр эле артынан кууп алган жок, себеби бул өзүнүн куудул да. Анан актер ошондой чеберчиликтери бар. Анан өзү кээде оон чыгара калат. Анан мен ойлойм да, ошол бир мурунку жакшы оондордон угуп жүргөн ырлардан бир таасирленип, ошол оондорду чыгарып калат да. Элдин арасында ырдалып жүрөт, жакшылар бар. Азыр ошондон өзүң бир жакшылап туруп, дуэт деп койгон. Мамиле кылып ырдайм. Мамиле кылып. Мунун аты да бакыт болсун деп атат. Анан сөзүн дагы өзү жазган. Менин атым аталып атканы өтө кубанычтуу болуп атам. Анан сөзү да өзүнө таандык, обону да өзүнө таандык. Кыргыз журтун сагынамын, дайыма алга жылсаң кубанамын. Толкуй берген кутман элим, өзүңө ак батамды багыштадым. Ушул күн ачык болсун, Кыргызга жылдыз консун. Ушул күн ачык болсун, Кыргызга жылдыз консун. Кыргызда өмүр бою күлкү болсун, элиңде ору сыркы эч болбосун. Кыргыздын дасторкону келин болуп, ар дайым эстен кеткис күндөр болсун. Ушул күн ачык болсун, Кыргызга жылдыз консун. Ушул күн ачык болсун, Кыргызга жылдыз консун. Dilimiz kutman elim aman bulsun, elime tilep kalayım vakit konsun. Turmuşta ömür boyu kol karmaşık, salamat din soluğun beken bolsun. Sizlerden aylanayım, sizlerge tınçlık kalayım. Ömür boyu öptü beri, sizlerden kağılayım, kağılayım, kağılayım. Баракелди. Укулукту жагымдуу чыгарма экен. Дамир эжеми, сиз көп жылдан бери иштеп жүргөндөн кийин режиссер да болуп жүрдүңүз. Ушул Айгүлдүн жараткан образдарына кандай баа бересиз? Айгүлдүн каармандарды балдар кыздардын баары эле менин кол алдымда өскөн балдар кыздар ушулар. Жаңы келгенде Айгүл менен жана Сайра Момунбаева экөө 87-жылы келишти. Тал чыбыктай ийип, ичкем комуздай болгон кыздар болчу экөө. Анан өнөрлөрүн көрөлөкпүз да, анан биринчи сахнага ошол убакта концерт болуп калды. Анан концертке чыкты экөө. Экөө бир энеме деген ырды ырдап чыгышты да, менин так эсимден кетпейт ошол. Экөө чыбыктай болуп, кичинекей болуп, сахна чоң. Анан экөө татынакай болгондон кийин бул гитарасын алыптыр. Мен аябай суктандым. Апей, бизге сонуңуз келип гитара ойногонбуз деп. Анан Сайра экөө эки голос менен, эки үн менен үн алышып жакшынакай ырдашты. Анан жакшы ырчы кыздар келди деп, ортобуз толуп атат, Кудай буйрса деп сүйүнүп калдык. Анан кийин Айгүл өзүнө ылайыктуу сонун чакан образдар жаратып келет. Мисалы мен Айгүл менен иштешип калдым. Адылбектин концертинде театрга койдук. Ошол Адылбектин концертинде Ак кемедеги эркек баланы ойноттум мен муну. Болгондо дагы 4 баласын төрөгөндөн кийин уже болуп толуп турган убагында ойнобойм дейт, ойнойсуң. Күндө кечинде сахнага алып калып чуркатам тысылдатып.
Папканы көтөрүп алып чуркатам салат. Болбойт дейт, болот деп атып. Акырында өзү берилип ыйлаганга чейин барып калды. Анан элдер ушунчалык ишеним кылды. Бул элге жүрөгүнөн эме тапта, уя тапты анткени. Бул өзүнүн чыгармасын ушунчалык деңгээлге жеткирип, ыйлап, анан репетицияда ыйлап аткан, анан уже элдин алдында тим эле көздөн жаш кеткен ыйлап атат да. Анан бул мындай нерсе, бул актёрдук чеберчиликтин ички жан дүйнөсүнө баткандан кийин образын жараткан деп эсептейм да. Анан Айгүл кече жакында Күйөөс атамда ойноду. Мурас деген спектакльде ойноду. Көп спектакльдерде ойнойт да жакшынакай. Мисалы Ак кемеде Гүлжамал деген келиндин образын жакшынакай чыгарды. Чоң форматтуу чоң спектакль койгонбуз. Казак режиссеру Кубандык Касымов койгон. Мында Гүлжамалды ойноду. Жумейбек болсо Сейдакматты ойнодуңбу? Кимди ойноду? Автолапшыкты ойноду. Катыр ойноду да. Жана товар автолапка келет деп балага ыйкырат да ошондо. Балага сумка саткан турбайсызбы? Балага сумка берет да. Анан бу да өзүнө ылайыктуу ролдорду катыра ойнойт. Актёрский менен агаларын ордун баса турган балдар булар. Эми жаш муундарга булар болсо дуэтке кезектеп коюлду да бир экөөнү өзүм тарбиялагам, өзүм кошком. Ушу экөө биздей болуп жетелешип ырдап жүрсө экен. Кечирип кой, азыр эме кылайын. Могу дуэтте, бул дуэт бизди кош жылдыздар деп коелучу бизди. Биз чыныгы кош жылдыздарбыз. Мен ошентип айта алам. Анткени биз эч качан ажырашпайбыз. Кудай анын бетин ары кылсын. Түбөлүккө бала бакырабыз менен келатабыз. Мынакей биздин артыбыздан жумеектер, жумеектердин артынан бу максат менен Рахима келатат. Анан Бишкектегилер бизден кийин бизди туура ырдашты. Анан бир эле ырдап бир концерттен ажырашып кетет алар. Сен бияктан арка көздөн, мен бер көздөн болуп чогулуп алышып. Биздики болсо мына кайда барсак 30 жылдан бери ырдап келатабыз. Чогуу. Нака кош жылдыздар биз да. Бул кишилерге таң калам. Булар 30 жылдар акча, мен 8 жылда ырдап болуп кеттим. Келечегиңер алдыда. Жаштар Рахима да бир жагымды чыгармага кезектер эле. 8 жылда Театрдын келечектери. Ушуларга ишенип атабыз. карындаш атты чыгармабызды аткарып берели. Бакыт деген сөзү жокпу? Мында деле кошулуп, негиз бакыт деген жакшы ат экен деп көрсөңүз. Карындаш атты тамашасы. Карайсыз мынча жалдырап, кээде күлүп, кээде калтырап, сүйүп калган жигит окшойсуз, эс учунан танып жалдырап. Ооба сизди сүйүп калыпмын, көрүп алып эстен таныпмын. Кече көрүп сизди түшүмдө, сиз да мага, мен да сизге абдан жагыпмын. Аяк атай жашмын али жаш. Ай карындаш, коркпо карындаш. Бирге отуруп маек куралы, коркпо жаным, келчи жаным, кана бери бас. Сүйүп калсаңыз абдан жакшы экен, жүрөгүңүз али жаш бекен. Көрүнгөндү сүйүп жүрсөңүз, аялыңыз, жубайыңыз байкуш кант экен. Аялым жок азыр бойдомун, солкулдаган жигит бойдомун. Эгер мени чындап сүйсөңүз, жакшы күйөө, жакшы түгөй ата болмокмун. Билери сизден жалган оңгосун, жигиттик сөз Кудай колдосун. Ак той берип биз баш кошкондо, 10 балалуу баатыр эне апа болмоксун. Баракелде. Кече күнү көргөн бир жерден жаныңызда сулуу кыз экен. Колтукташып бара жатыпсыз, аялыңыз, жубайыңыз деги ким экен? Айтпадымбы жок деп аялым, ал бараткан менин аяшым. Жардам берип койгон жөн эле, аяшымдын базарлардан алган товарын. Аяк атай эмне этейин? Азыр сизди алып кетейин. Балалуу үй базар болобуз, уул кыздын неберенин багып нечелин. Жаштык кезим барат кылактап, жаштыгыбыз барат ырактап. Турмуш куруп ширин жашайлы, ак сүйүүнү махабаттуу бекем кубаттап. Өткөрөлү бирге өмүрдү, ак сүйүүнү махабаттуу бекем кубаттап. Ак сүйүүнү махабаттуу бекем кубаттап.
Барекелде. Дамир эже, сиз байкаган жоксузбу? Рахимада Койсун эженин кандайдыр бир мимикалары бар экен. А максатта Сейитказабадын окшоштук жактары бар экен. Койсун эжеде бул арык. Анан өзү да ойногон бир кезде биз концерт бергенбиз. Ошондо Койсун эженин образын алып чыккан сахнада кой коноңдоп. Сейитказанбектин ойноду ошондо. Сени менен партнер Алтынбек деген балабыз ойногон. Анан бул экөө да тамашалууларды көбүрөөк ырдашат. Максат бизде эң жакшы чыган актер агалардын ордун баса турган жакшы актер болот. Кудай буйрса биз тилеп турабыз. Жакшы актер бизден анан кийин сатира жакта да жакшы ойнойт, драманда жакшы ойнойт, комедияда жакшы ойнойт, баардык жагынан тараптуу да. Анан экөөнүн ырдаган тамашалуулары мына актерское мастерство деп коет. Ошол мастерство күчтүү болсо ырдып жөн эле кете берет жүрөктөн. Дамир эжем, биздин убакыт тез эле өтүп кетти. Бир 2-3 мүнөт эле убакыт калды. Ошол көрсөтүүбүздүн жыйынтыгында дагы бир жагымдуу чыгармага кезек берип койбойлубу? Жалпы ырдабайлы барыбыз. Жалпы ырдап койсоңуздар. Өзүң кошулуп, баарыбыз кошулуп ырдайлы азыр. Эми чындыгында рахмат сиздерге. Бул мына ушу Жумабек жөнүндө айтып коеюн. Ушу Жумабек, анан дагы Мамырканов, Канат деген жигиттер бар. Ошол өмүр бою мен театрдан кетчи, мен менен чогуу жүрдү, мен бригадир болушун. Аздыр көптүр ушул чогуу жүрүп, өзүмдүн инимде, өзүмдүн менин шакирттерим деп койсом болот да. Ошол жакшы, уят кылбай жакшы келатат. Кана эми шакиртим кеткенде чыгармага кет. Halkımız, ılgamay kar yaşımız, Örmeden çıkan dağımız, gel jigitler gel kızlar, gelip gönül açalım. Bir gün geçti şanlatıp kızılına batalı, gel jigitler gel kızlar, gelip gönül açalım. Bir gün geçti şanlatıp kızılına batalı. Ağladı kırmızı cebiz, oyun şok getirimiz. Rahat alınır günün, razı olsun elimiz. Gel jigitler gel kızlar, gelip gönül açalım. Bir gün geçti şanladık kızına batalım. Gel jigitler gel kızlar, gelip gönül açalım. Bir gün geçti şanladık kızına batalım. Hırlamak bizdin saltımız, Hırıstın Kırgız halkımız, Ilgabay karıcasımız, Örmenen çıkan dağımız, Rankımız, gel jigitler gel kızlar, gelip gönül açalım. Bir gün geçti şanladık kızına batalım. Gel jigitler gel kızlar, gelip gönül açalım. Bir gün geçti şanladık kızına batalım. Kızına batalım. Kızına batalım. Barakelle. Убактыбыз көз ачып жумганча өтүп кетти тез эле. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз ушул жалпы маданият каналынын атынан. Сиздерге чыгармачылык албан ийгиликтерди каалайбыз. Ошол улуу муундагылар жеткен сыйлыктарга сиздер дагы жетише бериңиздер. Жакшы спектакльдерди жаратып, жакшы чыгармаларды, обондорду жарата бериңиздер. Дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта болуңуздар.